Камчы Экташиевдин Садыр Жапаров абакта жаткан учурдагы жазган каты ачыкка чыкты. Урматтуу досум Садыр, мен билбейм, бул катты окуганга сенин мүмкүнчүлүгүң болобу же жокпу. Бирок эгерде мен бугумду чыгарып албасам, анда Караөзгөй бийликтин бүгүнкү тыюу салган токтомун бузуп салышым мүмкүн. Досум, убакытты карасаң кандай шуулдап өтүп жатат. 2005-жылы жаңы эле депутат болуп келип, чогулуп маектешип, мамлекет үчүн эч качан кыянаттык кылбайбыз, эл үчүн иштейбиз деп антташкан күн эсиңдеби? Ошондон бери 12 жыл убакыт өтүптүр. Экөөбүз бирге 2 жолу депутат болуп шайландык, жооптуу мамлекеттик кызматтарда иштедик. Кудайым күбө, ошол антыбыздан жазбадык. Айрыкча парламентте ар түрдүү чечимдерди кабыл алган учурларыбызда сенин чабалактап чуркап жүрүп, мамлекеттин кызыкчылыгы деп күйпөлөктөгөнүң көз алдымда турат. Көптөгөн кыйынчылыктарды да бирге басып өттүк. Эрдигибиз да, катачылыктарыбыз да болду. Бирок мамлекеттик кызыкчылыкты эч нерсеге алмаштырбадык. Сен үчүн ушул иште үлгү болдуң. Бүгүн сага чыккан өкүмдү угуп, каңырыгым түтөдү. Бул соттун өкүмү саясий өкүм, сенден өч алып жатышат. Мен билем, сен өмүрүңдүн акыркы мүнөтү калганча сынбайсың, кайраттуусуң, себеби сен мекенчилсиң. Досум, сен күнөөлүү эмессиң, муну элдин баары билет жана сени колдошот. Досум, Аяш атама барып келдим. Атанын көзүндөгү муңду кадимкидей кайратын көзүнө гана топтогон. Атамды көрдүм, бир аз сыркоолоп калыптыр, бирок бир да тамчы жашын чыгарган жок. А мен азырга чейин жашып жүрөм. Бул күндөр да өтүп кетет, досум.